Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу замандаштар, мекендештер, сүйүктүү достор. Акыркы учурларда жаралган жагдайлар боюнча билдирүү таратып койууну туура көрдүм. Эң оболу мени жакындан таанып, ишеним артып, колдоо көрсөткөн ар бириңиздерге чын дилимден ыраазычылык билдирем. Экинчиден, чыгармачыл адам катары сыртымдан таанып, бирок сын айтканга жетишкендерге дагы рахматымды айтам. Булардын бардыгын мен Кыргызстаныбыздын эртеңки келечеги үчүн болгон тынчсыздануу катары гана кабыл алдым. Үчүнчүдөн, чакырган тарапка дагы ыраазычылык билдирем. Маданий маселелерди мамлекеттик деңгээлде бийик трибунада көтөрүп, өнүгүүгө карай өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болот деп ойлонууга шарт түзүп бергениңиздер үчүн ыраазымын. Шайлоого катышпоо тууралуу чечимимди кабыл алдым. Негизи эле шайлоо тууралуу сүйлөшүүлөр кеч күздөн бери башталган. Анда азыркы ар кайсы партияларда саясий беткап катары колдонулуп жаткан замандаштарыбыз менен бир болууну самаганбыз. Белгилүү күч болуу үчүн аракеттер жасаганбыз. Бирок тилекке каршы ишке ашкан жок. Анын жүйөлүү себептери бар. Бирок маселе анда эмес. Маселе парламентте 120 орундук боло турган болсо, кеминде ошонун 50%-ын жалыны бар жаштар менен камсыз кылуу эле. Тарыхта бардыгыбыз белгилүү болгондой, небир деген династиялар, империялар сырткы душмандардын кесепетинен эмес, ички таасирден улам кыйрап, тарых беттеринен жуулган. Эгерде биз бүгүнкү системага өзгөртүү киргизип, өнүгүүгө карай салымыбызды кошобуз десек, биз ичтен таасир этишибиз керек деп ойлойм. Көчөдө таш таяк көтөрүп чуркоо бул кийинки муун үчүн жат көрүнүш. Биз аң сезимге революция жасашыбыз керек. Деги эле шайлоо алдында сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Коомчулукта татыктуу акыркы чакырылыштагы элдин эсинде калган эл өкүлдөрү деп. Бирок тилекке каршы кесепети менен эсте калган эл өкүлдөрү көпчүлүк пайызды ээлеген. Бирок арасында дагы татыктуу делген эл өкүлдөрү бар экен. Бирок экинчи суроо, мына ошол татыктуу делген эл өкүлдөрү кайсыл фракциядан, кайсыл партиядан деген суроону бергенибизде тилекке каршы жооп ала алган жокпуз. Мындан улам бир тыянак чыгарсак болот. Татыктуу эл өкүлү болуу вазыйпасы бул партиянын атына, лидердин деңгээлине, фракциянын курамына жана башка факторлорго байланган эмес. Бул талапкердин же болбосо депутаттын гана деңгээлине байланыштуу. Максатына көз каранды. Шебегени капка каткандай, эгерде анын деңгээли бийик, дээри бар, максаты ак, аракети күч боло турган болсо, ага эч кандай абал таасир эте албайт. Ал сөзсүз түрдө өзүнүн бар экенин билдирип, позициясы жөнүндө айта алат. Ал эми тескерисинче дээри дымык, деңгээли төмөн боло турган болсо, кандай гана идеалдуу командага кошуп жөнөтпөйлү, парламентке барганда ал оозундагы талканы бүркөй албай отурган болот. Муну бизге тарых бир нече ирет тастыктады. Эки жагдай боюнча тең. Ойлонолу. Дагы бир белгилегичи нерсе, өнөр адамы болгонума, маданияттын өкүлү болгонума чын дилимден сыймыктанам. Өнөр адамдарын кемсинткендерге өзгөчө кайрылам. Өзгөрүүнү сиз өзүңүздөн баштаңыз. Сизге окшогондор үчүн бүгүнкү күндө коомчулук туңгуйка кептелиши мүмкүн. Өнөр адамдары сиздердин көкүрөгүңүздүн бош, көөдөнүңүздүн таш болбош үчүн кызмат кылат. Мен эч кимге эч нерсени куру сөз менен далилдегим келбейт. Айтылган ар бир сынга өз убагында жасаган иш аракетим менен жооп берем. Ар бир кесиптешиме ыраазымын. Мындан кийин дагы сиздердин укугуңуздарды коргоп, таламыңыздарды талашууну улантам. Айылда эч нерседен бейкапар кетменин чаап, уюн саап жүргөн карапайым үй бүлөдөн чыккан. Алардын мага берген билими, тарбиясы үчүн рахматымды айтам. Мына ошол ата-энеме өлкөм үчүн ак тилден кызмат кылам деп сөз бергем. Мага ошол жетиштүү. Ата-энем ыраазы, Алла ыраазы. Ар бириңиздерге сабырдуулук жана тынччылык тилейм.